2018 жылы ошол эле коопсуздук жүрүшү маршрут безопасности бул республика боюнча 2200 мектептин чукул мектеп бар. Ошолордун баарын ушул сергек жашоо мүнөзү боюнча ар кандай усулдук колдонмолорду иштеп чыгып, ошолордун баарын окутабыз каскадный метод менен. Бул ар бир колдонмо бул интерактивдүү бир артыкчылыгы башка окутуулардан интерактивдүү метод менен окутулат. Бул каскадный метод дегенибиз биз мектептеги ошол республика боюнча бүтүндөй мектептердин баарын өз кучагын камтыйт. Аларды мектептин соц педагогдору менен тарбия завучтарын чакырып окутабыз. Ал эми тарбия завуч менен соц педагогдор барып туруп мектептин класс жетекчилерин окутуп, класс жетекчилери балдарга, окуучуларга ошол сергек жашоо мүнөзү боюнча кайсы колдонмо окутулса, ошол тематикасы боюнча алар балдарга маалыматты беришет. Мисалы, акыркы кезде ошол насвай боюнча колдонмо иштелип чыкты. Тамеки жана акыркы колдонмо бул деген 2018 жылы бул жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу боюнча 4 колдонмо иштеп, 4 тема иштелип чыккан. Бул деген баягы эле тамеки, ичкилик жана физикалык активдүүлүк жана туура тамактануу боюнча.